Кыргыз радиосунда ишемби күндөрү саат 10-дон 10:30га чейин наристелерди тарбиялап өнүктүрүүгө арналган радио мектепти угууга чакырабыз. Программада адистердин кеңештери сунушталат. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио угуучулар. Эфирде кайрадан радио мектеп уктуруусу. Бүгүн биз сиздер менен жайкы ысык мезгилде наристелердин ден соолугунун коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Мына ушундай маселенин тегерегинде кеп кылабыз. Бүгүнкү биздин студиянын коногу Бишкек шаарындагы санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун дарыгери Чыналиева Рыскүл Тилинбаевна болмокчу. Саламатсызбы, Рыскүл Тилинбаевна? Студияга кош келипсиз. Бүгүн мына өзүбүз көрүп тургандай күн аябай ысып жатат. Ушундай күндөрү биз кичинекей наристелерибиздин ден соолугун кантип сактап кала алабыз, кантип коргой алабыз, кандай кооптуу учурлар болуп атат азыр, ата-энелер эмне кылыш керек ушундай учурларда? Ушу суроонун тегерегинде кеп кылсак. Дагы бир жолу радио угуучулар, саламатсыздарбы? Жай айлары кандай керемет. Баарыбыз жайды күтөбүз. Жай келгенде досторубуз менен, үй-бүлөбүз менен чогулуп алып тоолорго барабыз, сууга түшөбүз, иммунитетти чыңдоого аракет кылабыз. Көлгө барабыз. Ооба, ушундай жакшы, активдүү эс алууга өтөбүз. Бирок бул азыркы кезде мисалы Кыргызстанда өтө ысык болуп жатат. Абанын температурасынын өтө жогору көтөрүлүшү дагы нормадан жогору. Телевиденияда көргөзүп атат. 90 жыл мурун ушундай температура болгон экен. Ошол абанын температурасынын көтөрүлгөнүнө байланыштуу биздин адамдардын организмине терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Мисалы кан басымы жогоркулардын кан басымы көтөрүлөт, жүрөк оорулары менен ооругандардын жүрөк оорулары козголушу мүмкүн. Ошондой эле жугуштуу оорулардын дагы, ичек карын ооруларын да күчөшү мүмкүн. Бул ысыкта тамак ашты сактоо мөөнөтү да кыскарат. Мөмө жемиштерди алып койсок азыр муздаткычта туруп эле бузулуп калып атат. Ошондуктан биздин организмибизге өтө коркунучтуу абал түзүлөт. Айрыкча балдар үчүн деле, картаңдар, чоң адамдар үчүн деле. Ошондуктан бүгүн ичеги карын ооруларынын алдын алуу чаралары, деги эле ичеги карын оорулары эмне деген оору, ошолор жөнүндө радио угуучулардын эсине дагы бир жолу салып кетсек. Биздин ишкана врач дарыгерлер, эпидемиологдор бардык ооруларга көзөмөлдөө жүргүзүп турабыз. Алардын динамикасын байкап турабыз. Ошондой эле анализ жасап туруп, ошолордун кандай жол менен ооруларды төмөндөтүү жана аларды алдын алуу чараларын иштеп чыгып, ушу элдердин арасында аябай түшүнүк иштерин жүргүзүп турабыз. Статистикага токтолсок, мына бүгүнкү күндөгү абал ич өткөк оорулары боюнча кандай? 2017 жылдын 6 айында ичеги карын оорулары 1558 учур катталды. Былтыркы 6 айдын 2016 жылга салыштырсак 1435 учур катталган. Ошентип 3,9 эсеге бул оорунун өсүшү байкалууда. Ичеги карын ооруларга жаш балдардын арасында аябай 14 жашка чейинки өзгөчө көп кездешет. Алардын арасында мисалы алсак 1105 киши катталган быйыл, ал эми былтыр 1060 болгон. Мында дагы өзгөчө байкалуу. Бул Бишкек шаары боюнча. Биз көзөмөлдү Бишкек боюнча андан да көп. Андан да көп болуш керек. Ичеги карын ооруларга салмонеллез деген оору кирет, ошондой эле дизентерия оору кирет. Салмонеллез оорусу дагы быйыл Былтыркы ушул айда эле 8 учур катталган болсо, быйыл 28 учур катталып, оорунун өсүшү 3,5 эсеге көбөйдү. Бул оору балдарга кантип жугуп калышы мүмкүн? Ага азыр токтолобуз. Дизентерия оорусу деле былтыр 126 болсо, быйыл 94. Бул оорунун 28,4%ке азайган болуп эсептелип атат да. Эми бул оорулар кандайча жугат, ошолор жөнүндө токтолуп кетейин. Ичеги карын оорулары бул дүйнөнүн бардык эле жеринде кездешет. Эгерде статистикага таянсак, бул ар бир жылы жер планетасында 500 миллион киши ооруйт экен да. Кээ бир учурларда бул өзгөчө жаш балдардын арасында бул өлүмгө алып келиши мүмкүн. Ичеги карын оорулары бул тамак аш аркылуу жугат, ошондой эле кир кол аркылуу жугат жана суудан да жугушу мүмкүн. Бул ооруда тамак аш сиңирген органдар жабырканат. Мисалы тамак аш кандай кирет бизге? Биринчи оозго кирет, туурабы? Оозго киргенде ооздо бизде шилекей бар. Шилекейдин ичинде фермент бар, лизоцим деген фермент бар. Ал фермент дагы өзүнчө бир коргоочу барьерге ээ болот да. Ошол фермент тамак менен кирген кээ бир микробторду өлтүрөт дагы. Анан
анан кийин майдаланып андан ары ашказанга түшөт. Ашказанда дагы бул организмдин өзүнүн өзгөчөлүгү да. Ашказанга түшкөндө дагы ашказанда туз кислотасы, соляный кислота иштелип чыгат. Ал дагы өзүнүн козгогуч барьер болуп эсептелет. Ал микробторду дагы бир канча микробторду өлтүрүп, андан ары ал ичеги карындарга жылат. Ошолорго жугуп, ал жерде дагы иштелип сиңирилет. Ал жерде ичегилердин өзүнүн варцинкалары бар. Ошол варцинкалар дагы коргогуч мааниге ээ. Андан кийин ошол иммунитетке жооп берген иммуноглобулин А деген дагы ферментибиз бар. Ал дагы өтө козгогуч барьерге ээ. Ушундай жолдор менен корголуп отуруп, микробтордун бир канча пайызы өлүп отуруп, анан калганы бирок организмге тарап кетиши мүмкүн. Ошондой эле ичегиде дагы бизге пайдалуу болгон бактериялар бар. Алар бифидобактерин, лактобактерин, бактероиды, ошондой эле ичеги таякчасы. Булар бизге өтө пайдалуу. Биздин эгерде жана микробторду сырттан кирген жана оору козгогуч патогенный микроб деп коебуз, ошолор кирсе, алардын баш көтөртпөй басаңдатып, алардын патогендик касиетин басаңдатып туручу, аларды нормага келтирип жүрүүчү ушул бактериялар чоң мааниге ээ. Ооруну бактериялар чакырат, ичеги карын ооруларын бактериялар чакырат, вирустар чакырат, грипптер чакырат, кандида деп коебуз. Ошондой эле паразиттер да чакырышы мүмкүн, лямбле же амебиоз. Оорунун булагы, оору каяктан жугат? Оорунун булагы болуп оорулуу адам эсептелет, же болбосо ошол бактерияны алып жүрүүчү, биз медициналык тил менен носитель деп коебуз. Ал өзү оорубайт, оорунун белгилери ал кишиде болбойт, бирок деген кандайдыр бир факторлор аркылуу ал башка кишиге берилип жугузуп калышы мүмкүн. Ошондой эле оору чакырган микробтордун касиетине токтолсок, алар тышкы чөйрөдө өтө туруктуу келишет. Төмөнкү температурада да көпкө сакталат. Мисалы, муздаткычта деле алар бир нече саатка, бир нече суткага чейин сакталып тура бериши мүмкүн да. Өзүнүн оору сактагыч касиетин жоготпой сакталып тура бериши мүмкүн. Ошондуктан бул ысык күндөрү муздаткычта мөмө жемиштерди, ошондой эле тамактарды, сүт азыктары, нет азыктарын сактоо өтө коркунучтуу болуп турат. Оорунун таралышына көпкө сактабаш керек. Колдон келишинче свежий жеш керек да. Аз-аздан сатып алып свежий жегенге аракет кылыш керек. Оорунун таралышына дагы бир нече факторлордун тиешеси бар. Булар мисалы суу менен да жугушу мүмкүн. Сүт азыктары, жумуртка, буюмдар, мисалы оюнчук, көзгөчө жаш балдар мисалы оюнчуктар менен көп ойношот, оюнчуктарды дайыма жууп туруш керек да. Эгерде ошо жуулбай калса, могу ысыкта ал дагы микробтордун көбөйүүсү байкалат. Ошондой эле колдонгон буюм, идиш аяктар, ачык сууларда сууга түшүү дагы коркунучтуу. Себеби сууда булар көбөйө баштайт да, ысык болуп атпайбы. Анан кийин эшиктин калгалары мисалы сарык оорулары дагы ушулар аркылуу жугушу мүмкүн. Ошондой эле өздүк гигиенаны, эшиктин кармагычтары да коркунучтуу турушу мүмкүн. Өздүк гигиенаны сактабастан жүрүү бул дагы оорунун таралышында чоң ролду ойнойт. Мисалы, дааратканага барып келгенден кийин колду сөзсүз самындап жууш керек, тамак жердин алдында дагы колду жууш керек, жаш балдардын дагы колдорун жууп тазалыкты сактоо керек. Бул оору менен бардык жаштагы адамдар оорушат. Жаш балдар жана 65тен жогорку болгон кары картаңдардын арасында оору көбүрөөк кездешет. Себеби алардын иммунитети начар болгондуктан бул оору аларда кабыл алуусу бийик болот да. Оорунун белгилерине токтолуп кетсек, эми баарыбыз билишибиз керек. Жай аптаптуу болуп аткандан кийин инкубациялык период деп коебуз медицинский термин боюнча. Бул деген ошол бактериянын адамдын организмине түшкөндөн кийин ошол өзүнүн биринчи оорунун белгилери пайда болгонго чейинки убакытты айтабыз. Бул ичеги карын ооруларында 6 сааттан 1 суткага чейин созулат. Кандай болуп башталат? Бала ыйлайт, дене табы көтөрүлөт, 38, 39, 40ка чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Ич ооруйт. Буларды айта албаган кичинекей ымыркай балдар ыйлап, көңүл айлануу, кусуу, бул чоңдор айтат да эми. Анан ичтин өтүшү. Ич өткөндө заңдын өңү бузулат, же жашыл болуп калат, же болбосо күрөң болуп калат. Мисалы, вирустук гепатитте алар ак болуп өзүнүн өңүн жоготот да. Же болбосо ошо заңда кошо слиз болушу мүмкүн, же болбосо кан аралаш болушу мүмкүн. Ошондой эле жанагы жакшы сиңирилбеген тамактын бөлүкчөлөрү кошо чыгып калышы мүмкүн. Эгер ушундай белгилер болсо, сөзсүз дарыгерге кайрылуу керек.
ичек карын оорулары жаш балдардагы өзгөчөлүгү кандай, жаш балдарда бул оору кандайча өтөт, ошону ата энелер кулагына күмүш сыргада оорутат балдарда. Балдардын иммунитети өтө начар. Булар бат эле баягы кускан сайын, ич өткөн сайын организмдеги суулар чыгат. Суу менен кошо минералдык заттар да чыгат. Ал минералдык заттар чыккандан кийин алсыздык болот. Терилери бат кургайт. Орус медициналык терми менен обезвоживание деп коебуз. Ошондой болуп судороги калтырак басышы мүмкүн. Суу азаят. Ошондуктан бул өтө коркунучтуу болуп эсептелет. Ошондой эле суусайт, суу сурап эле мындай тилин эметип жажда. Ошондойлор болгондо дагы көңүл буруп балдарга, дарыгерге кайрылуу керек өз убагында. Кайсы убакта врачка кайрылууну керек, ошону сунуштайбыз да. Баланын жашы 3 жашка жетпесе, ошондой эле бала бакчага барса. Эмне үчүн бала бакчага барса? Себеби деген бала бакчага барган бала бир группада 30, 40, 50дөн бала бар, туурабы? Ошол жерге барганда, ошо башка балдарга жугузуп койбош үчүн бала бакчага барган балага да өзгөчө көңүл буруу керек. Өзүнүн ден соолугун сактоо үчүн жана башкаларга жугузбай, алардын ден соолугун сактоо үчүн ошо дарыгерге кайрылуу керек. Андан кийин чоң адамдар, эгерде жашы 65тен жогору болсо, булардын да иммунитети өтө начар, булар дагы тез кайрылыш керек. Эгерде бир суткада ичи тез ичтин өтүшү байкалса, мисалы 5тен жогору болсо, анда да баруу керек. Бир нече жолу кусуу, кээде бир эле жолу кусуп токтоп калат да. Бул ич өткөктө бир нече жолу кусса, жана жогоруда айткандай эле суу жоготуп атат да, минералдык заттарды жоготуп атат. Дене табынын өтө жогорку цифраларда көтөрүлүшү, бул дагы кайрылуу керек. Ич өткөндө кан аралаш болсо, бул көбүнчө дизентерия оорусунда болот. Ич бурап ооруса, алсыздык жана суусу, ушул белгилерди ата энелер жакындары байкаса, сөзсүз түрдө врачка баруу сунушталат. Үй шартында бирөө ооруп калса, эмне кылбаш керек? Мен жогоруда айтып кеттим, кандай белгилери болсо врачка кайрылуу керек. Эми үйдө оорулуу болсо эмне кылбаш керек? Ооруну басаңдатуучу дарыларды, обезволивающий деп коебуз, аларды ичпеш керек. Себеби деген бул хирургиялык дагы оорулар бар. Мисалы холецистит, аппендицит жана башка ушуга окшогон кишечный непроходимость деп коет, ошондой оорулар дагы бар. Эгерде обезволивающий жанагы оорунун басаңдатуучу дарыны, мисалы кетонал, спазмолгон ичип алса, ал оорунун белгилерин басаңдатып коет да. Басаңдатып, мен жакшы болуп калдым деп ойлойт дагы, жана хирургиялык ооруларга коркунуч туулат. Мисалы аппендицит жарылып кетиши мүмкүн, перитонитке айланып кетиши мүмкүн. Ошондуктан бул дарыларды колдонбоо керек. Экинчиден, жылуу суу менен клизма жасоого да болбойт. Өзү алдынча клизма жасоого болбойт. Ысык сууну грелкага куюп, аны ичке коюу дагы болбойт. Элдик дарылоо, мисалы азыр адамдар өзүнчө билип алып эле врачка кайрылбай туруп, өз алдынча жасоо тыюу салынат. Ошондой эле башаламан аптекага барып алып, өзү билген дарыларды сатып алууга да тыюу салынат. Мисалы имодиум деген дары бар, ал өтө эффективдүү да, аны ичкенде сразу токтойт. Бирок деген ал ошол жерге накапливация эте берет ичегинин ичиндечи, алар накапливация эткенде кайрадан токсиндер көбөйөт дагы, кайра чогултат дагы, анан кийин ал кайра организмге тарап туруп, токсиндин таасирин күчөтүшү мүмкүн да. Ошондуктан өз алдынча дарыларды колдонууга тыюу салынат. Эми кантип алдын алуу керек? Алдын алуу үчүн биринчиден эң чоң ролду ойногон өздүк гигиенаны сактоо. Чоң адамдар буларга түшүнүктүү. Мисалы, дааратканага барып келгенде, тамак ичердин алдында, жалпы транспортто, көчөдө автобуска түшөбүз, маршрутной таксилерге түшөбүз, ошолордон келгенде, же болбосо акча кармап келебиз, ошонун баарын көчөдөн келгенден кийин сөзсүз түрдө колду самындап, тазалап, жууп, анан тамакка отурсак. Жаш балдарды, кичинекей балдарды болсо ата энеси караш керек. Апаларынын тырмагы кыска болуш керек.
апалар өзүн таза кармоо керек, экинчиден баланы да таза кармаш керек, тырмактарын кыска кесип, колдорун тазалап жууп, ушул тазалыкты сактоо керек. Эми мөмө жемиштер азыр жай учур болгондуктан мөмө жемиштер аябай бышып, көздү кызартып турган учур, баарыбыздын жегибиз келет. Аларда бизге керектүү организмди чыңдоочу бир нече витаминдер бар. Ошол витаминдерди кабыл алабыз, бирок ошентсе дагы жууп жөө сунушталат. Эгерде чоң кишилерге болсо, жанагы агып аткан сууга, крандын суусуна бир нече жолу жууп жеш керек. Ал эми майда балдарга болсо, бул жетишсиз болуп калат. Андай сууда жууш, муздак суу, кайнатылган суу менен бир сыйра чайкап салуу керек да. Анан тез бузулуучу тамактарды муздаткычта аракет кылыш керек. Аз сактоого, негизинен свежий жасап жегенге аракет кылыш керек. Көчөдө дагы азыр мисалы көчөдө дагы мөмө жемиштерди сатып калат. Алар ысыкта кечке турат. Кечке асфальттан машиналар өтөт, транспорт өткөндө алардын дагы резиналары ысыйт, алардан дагы бир организмге тез таасирин тийгизген заттар бөлүнүп чыгышы мүмкүн. Аларды тиги көчөдө сатылып аткан мөмө жемиштер өзүнө сиңирип алышы мүмкүн да. Ошондуктан орусча айтканда установленных местах покупать деп айтабыз. Ошол базарларда текшерилип өтүлгөн ошондой мөмө жемиштерди алып колдонуш керек. Ошондой эле дагы биринчи орунда тазалык турат. Таза кармоо керек, үйдөгү бөлмөлөрдү таза кармоо керек, даараткананы таза кармоо керек, жуунуучу бөлмөнү дагы таза кармоо керек. Андан кийин икир-чикир мусорларды дагы өз убагында чыгарып, үйдөгү тазалык дагы чоң ролду ойнойт. Ичек карын оорулары боюнча ушулар. Эми сууда бүгүнкү күндө эми ушул ысык болуп турган мезгилде сууга түшүү сөзсүз түрдө балдар сууга түшөт. Кээ бир ата энеси менен барат, кээ бир ата энесинин уруксаты жок эле өздөрү деле кетип калат. Ошон үчүн бир аз сууга дагы токтолуп кетсем. Биздин санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору шаардагы бассейндерди көзөмөлдөп турат. Аларга өзүнүн плановый деп коебуз, план менен түзүлгөн сууну алып, алардын пробаларын текшерип туруу дагы жүргүзүлүп турат. Суунун тазалыгын текшерип турат. Алардын бактериялык жана физика, химиялык свойствосын ошонун баары текшерилип турат. Бизде эки көлмө бар. Бул Комсомольская, Пионерская деген көлмө. Аларга суу БЧКдан толот, чоң Чүй каналынан. Баары эле ошол көлгө куюп калбайт. Ага чейин бир отстойник деп коебуз. Ошол жерде суу туруп, ал жерде тунуп, тазалангандан кийин гана андан кийин барып көлгө кошулат. Ошондой эле сууда Бишкек шаары боюнча 13 бассейн бар. Аларда коркунуч жок, суулар текшерилип турат, алмашып турат. Бирок деген ата энелер баары бир эле өз балдарын көзөмөлдөп туруу керек, баягы чөгүп кетпеш үчүн да. Тазалык Тилинбаевна, муну кичинекей наристелер. Ата энелер ушу жайдын учурунда сиз айткандай иммунитетти көтөрүш үчүн күнгө кактаган калпашат, көлгө түшүрүп, күнгө кактап, алардын мындай иммунитетин көтөрөбүз дешет. Мына ушунда кандай коопсуздукту сакташ керек ата энелер, мына кичинекей наристелерди алып барганда? Азыр чоң киши өзүбүз да ысытабыз, балдар эмес өзүбүз да ысып, ушу кичине сергип алсак деп сууну издеп атпайбызбы? Кээ бирлери ушу дем алуу күндөрү же отпускаларын алып көлгө кетет, кээ бирлери ушу шаардагы сууларга түшүшөт. Сууга түшүү негизинен пайдалуу, ден соолукту чыңдайт деп атпаймынбы? Ошондой эле аябай жакшы, бирок деген бул айрыкча жаш балдар үчүн опурталдуу деп айтсам болот. Сууга чөгүп кетүү да көп байкалып атат. Ошондой эле тепловой удар деп коебуз. Күндө өтө көп жүрүп калса, күндүн нурунун дагы тескери таасирлери тийиши мүмкүн да. Көлгө барганда баланы өзүнчө кое бербеш керек. Эми балдар ар кандай да колундагы баласы бар, кичинекей же болбосо баскан 4-5 жаштагы, 10 жаштагы балдар бар. Аларды өзүнчө сууга түшүрбеш керек. Сөзсүз түрдө жетелеп барып өзүнүн көзөмөлүндө сууга түшүрүү керек. Анан зонтиктин түбүндө отуруп көп күнгө кактанбаш керек. Себеби күндүн таасири дагы өтө күйүп калышы мүмкүн, тепловой удар алып ооруп да калышы мүмкүн. Демек жээкти көп алып жүрбөш керек. Жээкти да эртең менен чыгып көлдү жээктеп суунун ичинде канча мезгилге чейин жүрсө болот? Суунун ичинде жүрө берсин, бирок анда да көп эмес да. Ал баары бир сууга түшкөн менен деле үстүндө күн тийип турат да.
ал да коркунучтуураак. Суудан кантип сакталуу керек дагы бир жолу эсиңиздерге салабыз. Себеби чөгүп кетүү дагы бизде жок эмес. Кээ бир учурларда булар да кездешет. Сууга чөккөндө кандай болот? Сууга чөккөндүн эки түрү бар. Биринчиден эмне үчүн сууга чөгүп кетет деген маселеге токтолсок, бул деген кээ бир кишилер чоң адамдарда мисалы өзүнө ишенимдүү болуп, өзүнүн жөндөмүн өтө жогору баалап, мен бул жээктен тиги жээкке өтүп кетем, же болбосо мен мындай болуп кетем деп өзүнүн жөндөмүн жогору баалап түшкөндөн, экинчиден спирт ичимдиктерин ичип алып түшкөндөн дагы өздөрүнүн жөндөмү жоголот, ошондон да чөгүп кетиши мүмкүн. Ал эми кичинекей балдар болсо ошо кароосуз калып өздөрү басып кетип түшүп калышы мүмкүн да. Сууга чөккөндүн кичинекей балдарды сөзсүз чоңдордун коштоосу менен гана сууга алып келишибиз керек. Эми жанагы эле сууга түшкөндө бир аз айтып кетсек, сууга түшкөндө кандай жардам көргөзүү керек, эмнени кылбаш керек? Мисалы бала кокусуна чөгүп кетти бала. Эми Кудай сактасын, эгер бала чөгүп кетсе, биринчи жардамды кантип көрсөтүшүбүз керек? Сууга чөкпөш үчүн төмөнкүлөрдү сунуштайбыз да. Мисалы спирт ичимдиктерин ичкенден кийин сууга түшпөө керек. Бул чоңдор. Ары көп терең кетпеш керек. Экинчиден тааныш эмес жерлерде сүзбөө керек. Жана эми моторлуу катерлер, кайык, суу велосипеди ошолордун жанында дагы сүзүп, алардын курсуна да түшпөш керек. Алардан алыс болуш керек. Алыска сүзүп кетпөө, жана жөндөмүн жогору баалап алыска кетпөө керек. Суудагы матрастар менен дагы алыска кетпеш керек. Сууда бири-бирин чөктүрүп ойнобош керек. Ошондой коркунучтуу оюндарды да ойнобош керек. Жаш балдардын чоң адамдар менен гана сууга түшүшү керек, сөзсүз түрдө. Сууга чөгүп бараткан адамды кантип алып чыгыш керек? Эми бирөө байкап калды жээкте, мисалы бирөө чөгүп атат, барыш керек, барып арт жагынан келиш керек. Арт жагынан келип ошол аябай литературанын баарында айтылат, бул чачтан тартып, эгер чачы узун болсо чачтан тартып алып чыккан оңда. Себеби чөгүп бараткан киши да жанталашып, тигинин колун же бутун кармап эме кылып өзүнө карата чөгүп кетпеш үчүн бул сактаган кишинин милдети. Өзүн дагы аман эсен алып чыгыш керек, чөгүп бараткан кишини да аман эсен алып чыгыш керек да. Ошондуктан чачтан кармап алып чыктуу эң эффектүү методдордун бирине кирет. Алып чыкты, алып чыккандан кийин чөгүүнүн түрлөрү деп коет да. Бул мисалы чөккөн киши көпмөк болуп калды. Бул учурда ошол суу дем алуу органдарына жана ашказанга кирип кеткен болот. Суу киргенден кийин эле ал кан тамырга барат дагы, ошо кан менен суу аралашат. Ошондуктан жанагы адамдын денеси өтө көк болуп көрүнөт да, ашказанына да суу толуп калат. Экинчи түрү болсо, бул болсо голосовой щель деп коебуз, жанагы үн чыккан тешик рефлекторуна жабылып калат дагы, суу дем алуу органдарына жана ашказан жакка кирбейт. Адамды алып чыккандан кийин тизесине отургузуп туруп, адамды башын ылдый каратып суунун агышына жардам бериш керек да. Ошондой эле эки колун салып алып, тилин басып, искусственный рвота деп коебуз, кустуруш керек. Кустура бериш керек, суу чыга бериш керек дагы. Качан гана киши жөтөлүп жибергенде же болбосо ашказандагы жеген тамактын калдыктары чыкканда, уже суунун баары чыкты деп эсептесек болот дагы. Андан кийин чалкасынан жаткызып, анан адамдын абалын көрүш керек. Эгерде дагы эле начар болсо, анда реанимационный мероприятиялар жүргүзүш керек. Массаж жүрөккө, оозго ооз, мурун менен ошолорду билген киши болсо жасаш керек. Бирок сөзсүз түрдө медиктерди чакырыш керек. Себеби деген адам эгерде ошол кезде өзүн жакшы сезип, бир-эки басып жүрсө деле өтө коркунучтуу да. Бул мисалы суу организмге кирип кеткен болсо, ал 1 саатпы, 2 күнбү өзүнүн эмесин берет да. Мисалы отек головного мозга деп коебуз, мээнин шишиши байкалышы мүмкүн, анан өпкөнүн шишиши болуп, бул өлүмгө алып келип коюшу мүмкүн да. Ошондуктан өзүн жакшы сезсе деле баары бир медиктердин контролунан бир өтүш керек. Ошол эми бул сезондо жакшы өтүп кетели деп ойлойм. Ар бир киши ата энеси жооптуу болуп, өздөрү ушуга аракет кылса. Ушул менин сунуштарым. Ырыскүл Тилимбаевна, дагы бир олуттуу маселе бар да. Кичинекей балдар жай мезгилинде аллергиялык дагы ооруларга кабылып калышат. Бул эмне деген оору аллергия деген? Ысык маалда балдарда ал кандай пайда болот? Эмне себептен пайда болуп калат?
Анан кантип сактаныш керек балдар? Аллергия оорусу бул баарыбызга эле белгилүү. Аллергия деген ошол организмге бирдеме жакпай ошого адамдын болгон реакциясы да. Мисалы ал кичинекей төрөлгөн бала келди дейли үйгө. Ал аллергия болушу мүмкүн эмнеден? Мисалы биринчиден ысык кармаганда дагы бала кыйналат. Ошондуктан сергек кармап жуунтуп сууга, эгерде аллергия байкалса чириден кошуп жуунтуп мындай салкыныраак кармоо керек да. Андан кийинки жеген тамагынан, мисалы энеси бир мөмө жемишти жеп алышы мүмкүн, бул дагы роль ойнойт. Ал эми чоңураак балдар болсо мөмө жемиштер, мисалы кызыл өңдөгүлөрдү чектеп жеш керек. Цитрус өсүмдүктөрү, лимон, мандарин, ошолорду дагы өтө эhtiyатташ керек. Булар көздү кызартып чыгып жегин келген менен, бирок кээ бир кишилерде булар аллергия бериши мүмкүн. Ошондой эле порошок, кийимдерди жууганда порошок, самын, крем, ошонун баары эле аллергия бериши мүмкүн. Демек балдарга жайкысын көбүнчө мөмө жемиштерден аллергия келиши мүмкүн турбайбы? Мөмө жемиштерден, колдонгон буюмдардан, чаң, ысык дагы болушу мүмкүн. Ошол оорулар. Аллергия ошо жогоруда айтып кеткен эле эмне причинасы болсо ошону жок кылыш керек да. Мисалы үйдү таза кармоо, чаңдар шамал болуп калса, чаңдарга таза кармоо. Эми жайкысын бизде чаң көбөйөт. Чаң, мисалы эртең менен аба таза кезде, күн өтө ысык кете электе ошондо гулять этсе аябай пайдалуу да организмге. Андан кийин дарактар, мисалы дарактар дагы бир гүлдөп турган дарактар, гүлдөр дагы аллергия бериши мүмкүн. Алардан бир аз алыс болсо, атайын балдар үчүн чыгарылган жууп таранчу немелерди колдонсо, мыло моющий, аларды да байкап туруш керек. Эгерде бир аз аллергия байкалса эле аларды токтотуш керек. Анан атайын аллергический центрлер бар, борбордук центрлер. Ошолорго барып туруп дарыгерден консультация алыш керек. Биздин балдар ит мышыктар менен да көбүрөөк ойношот да. Анан жайында, ысык маалда айрыкча эшикте көп болушат. Каникулга барышып жаныбарлар, үй жаныбарлары менен көбүрөөк жүрүп калат булар. Эми баягы кыш бою үйдө турган балдар көбүнчө ушул ойногонго аракет кылышат. Мына ушундай учурда биздин ата-энелер ушундай санитардык гигиеналык эрежелерди толук сактабаса, бул ит мышыктардан дагы ар кандай оорулар жугушу мүмкүн. Ит мышыктан, чаңдардан жугушу мүмкүн, чаңдардан оорулар, аллергиялык оорулар болуп калышы мүмкүн экен. Демек, урматтуу ата-энелер, жайдын келгени баарыбыз үчүн жакшы, айрыкча балдардын эс алуусу үчүн жайкы мезгил абдан жакшы. Бирок айрыкча наристелерди, ошо төрөлгөндөн 5 жашка чейинки учурдагы наристелерге жай мезгилде алардын ден соолугунун коопсуздугу үчүн бөтөнчө көңүл бурушубуз керек экен. Ал үчүн эриде аларды эң жайында көп кездешүүчү ичеги карын ооруларынан сакташыбыз керек. Алардын эң негизги эле себептери ошо санитардык гигиеналык эрежени сакташыбыз керек экен. Эгер оорунун белгилери пайда болсо, тез арада биз дарыгерге кайрылышыбыз керек. Экинчиден, жайкы мезгил сөзсүз бул сууга түшүү менен коштолот. Мына ошо сууга түшкөндө дагы биз балдарыбызды күнгө көп кактабай, сууда жүргөндө дагы сөзсүз коштоп жүрүшүбүз керек. Эгер кокустук болуп кетсе, биз врачка сөзсүз кайрылышыбыз керек. Үчүнчү нерсе бул аллергиялык оорулар жайкы мезгилде дагы күчөйт экен. Балдардын өнөкөт оорулардын кайталанышы көбөйөт. Мына ошондо дагы биз балдарга өзгөчө гигиеналык эрежелерин сактоо менен балдардын ден соолугунун коопсуздугун көзөмөлдөшүбүз керек экен. Ырыскүл Тилинбаевна, сизге чоң рахмат. Биздин ата-энелерге жакшы кеңеш айтканыңыз үчүн. Урматтуу радио угуучулар, биз бүгүн сиздер менен жайкы ысык мезгилде наристелердин ден соолук коопсуздугун кантип коргой алабыз? Мына ушул маселе тегерегинде кеп кылдык. Биздин студиянын коногу Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун эпидемиолог дарыгери Чыналиева Ырыскүл Тилинбаевна болду. Ырыскүл Тилинбаевна, сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз, сизге ыраазычылык айтабыз. Урматтуу радио угуучулар, ушуну менен биз кезектеги уктуруунун соңуна чыктык. Бүгүнкү уктурууну мен Топчугүл Шайдулаева алып бардым.
эскерте кетсек, бул ата энелерге арналган радио мектеп уктуруусу Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду жана Кыргыз радиосу менен биргеликте уюштурулуп эфирге чыгып жатат. Бүгүнкү уктуруунун режиссеру Жыргал Аманова болду. Эфирден кайра учурашканча саламат туруңуздар.